Кадимки ишемби түнү рейд Октябрь районуна караштуу кафелердин биринде башталды. Чу дегенде эле укук коргоо кызматкерлери туура дарекке келишкен. Себеби зал толо түтүн. Дээрлик ар бир стол үстүндө кальян түтөп, жыйынтыгында протокол түзүлдү. У нас есть 3 зала. 2 зала у нас не курящие. Биздин жайда 3 зал бар. Анын экөөсүндө чылым чегүүгө болбойт. Тагыраак айтканда, ал жерде электрондук дагы, мындай чылым дагы, кальян да чегүүгө болбойт. Башында бардык залда эле чылым чегүүгө мүмкүн болчу. Бирок биз мыйзам чыккандан кийин 2 залды чылым чекпеген зона кылып, кардарлардын тандоосунун эркине койдук. Бул рейдтик иш-чара мыйзамдын күчүнө киргендигин жана аны так сактоо керектигин коомчулукка эскертүү максатында өткөрүлдү. Айрыкча бул тапшырманы аткаруу үчүн Борбордун бардык райондоруна бөлүнгөн укук коргоо кызматкерлери, участкалык инспекторлор рейдке катышты. Азыркы мыйзам талабы боюнча жабык имараттарда, стенасы бар, крышасы бар имараттарга вообще чекинг болбойт да. Ошону элге жеткизиш үчүн, жарандарга жеткизиш үчүн, ошону эл тейлеген жайларга жеткизиш үчүн ошо бүгүн рейд уюштуруп атабыз. Атайын 4 район боюнча 4 топ түздүк. Бул жерде коомдук коопсуздук кызматтын кызматкерлери, участкой инспекторлор, кайгылуу жат кызматкерлери биргеликте ошо бүгүн рейд өткөзөбүз. Ал эми бул мекемеге укук коргоо кызматкерлери барган учурда алгач эс алуу жайына киргизишкен жок. Себеби бул убакыттын аралыгында мекеменин кызматкерлери чылым гүл салгычтарды катып коюуга жетишкен. Бирок бул жайдын менюсунан кальян менен чылым сатуу тууралуу жазууну алар баары бир өчүрүүгө жетише алмак эмес. Мекеменин администратору мындан тарта мыйзамды толук сактоого убада берип, эскертүү алды. В дальнейшем это будет только тогда, когда это будет на законных основаниях. Мындан кийин мыйзамдын талаптары менен гана иш алып барабыз. Дегеним, күчүнө кирген мыйзам кайтарылып алынмайынча биздин мекемеден чылым, кальян, электрондук чылым чегүүгө уруксат бербейбиз. Эгер мыйзам кайтарыла турган болсо, уруксат беребиз. Демек баары мыйзам кандай талап кылса, ошондой болот. Ал эми бул кафенин жетекчилигине гана эмес, келгендерге да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Анткени мыйзам бузган жарандарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып пул салынат. Муну билген айрым бир ишканалардын жетекчилери чылым сатуудан дароо баш тартышкан. С тех пор, как закон вступил в силу и нам сообщили о том, что нельзя курить. Мыйзам күчүнө киргенден тарта биз өз конокторубузга маалымат бердик. Дээрлик баары эле туура кабыл алышты. Ошондон бери чылым, кальян биздин мекемеде жок. Биз жайдын ичинен толук тыюу салганбыз. Бирок эшиктин алдында чылым тарткандарды тыя албайбыз. Себеби ал ар бир жарандын өз иши да. Белгилей кетсек, бул мыйзам калктын саламаттыгын, чылымдын зыяндуулугун сактоо максатында ушул жылдын сентябрында кабыл алынган. Зарина Рахманбердиева, Маруф Шакиров, Ынтымак.